Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина кеч каналын көрүүчүлөрүнө жана жазуучуларына. Биз Ош шаарында Жапалак унаа базарынан жыйынтыктоочу видеобузду баштадык. Бул видеобуз акыркы убактары аябай элдерге жагып, көп просмотрларды, көп лайктарды ээлеп баштады. Биз дагы дайыма кубанычтабыз. Ушундай темпте дайыма көрө бериңиздер. Канчалык көп просмотрларды ээлесе, ошол видеобузга биз видеолорубузга көп көңүл бурабыз. Жана үзгүлтүксүз сиздерге тартуулаганы ар дайым мындай даяр болуп турабыз демекчимин. 13 февраль 2022 жыл. Баштадык анда. Могуна сатылып аптыр. Toyota Caldina. Маалымат кагазы турат. 1997 жылы чыгарылган. 4 ВД 170 000 сом. Так, кете берели. Audini сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Машина сатылды, сатылбадыбы? Сатылбадыбы? Канча деп атат элеңиз? 140. Болуп тур мейли. Сатылып аптыр. Реалдуу бааларын ушул видеодон көрөсүздөр. Сатылган, сатылбаганынчы. Так, Nexia маалымат кагазы жок экен. Toyota Wish сатылып аптыр. Маалымат кагазы турат. Азыр баасын сурап коеюн. 2003-2. Баасын канча деп атасыңар? 520 миң болду. Азыр мына катар менен кетип атабыз, Так. Так, анан кийин Kia Rio 2014 1.6 коробка механика 580 000 сом. Эмнегедир көпчүлүк унаалар сатылып элек. Бул жакта Chevrolet Aveo 2008 1.2 коробка механика 400 000 сом. Капталында көрсөтүп коелу. Анан бул Odyssey. Бул Odyssey дагы жок, Odyssey эмес, бул не болуп кетет экен? Болду. Так. Бирок мурдагыдай тыгын эмес, мындай утуру жылып атышат унаалардагычы. Golf 4 көрсөтөйүн. 2002 1.6 380 000 сом. Коробка автомат. Ушул Opel сатылды экен, же сатылбады, сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Сатылдыбы? Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылды. Сатылды, жакшы. Биринчи машина болуп атат, азыр мен тарткандан. Канчага сатылды? Бирөөсү алам дедиле. Бирөөсү алам деди. Эми канчага алам деди? 200 десем көнбөй кой деди. Базарга салып, базарда 200ге өлө десем алып келе бер деди. Келе бер деди. Пока колуңузга акча алып элексиз, баратасыз, 200 миңге бирок сүйлөшүп койдуңуз. Болду. Жакшы сатып алыңыз анда көңүлдөгү. 200 000 сомго сүйлөшүп коюптур. Opel Vectra. Бирок жакшы. 200 000 алам десе, эми абалы жакшы эле көрүнүп турат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Так, мына кандай болду экен? Audi S4 экен, Мынандай кичине тюнингтелип жасалган. Байкаганыңыздарга. S4 жок, бул Audi 6 турбайбы? S4 түшүнүксүз го. Жасапсыңар да, же мына решетка радиатор 6-нык экен да. Ана. Ошо не дешим да билбей калдым азыр. 1992, кыймылдаткычтын көлөмү 2. Коробка механика канча деп атасыңар? 250 000 сом. Арка тарабында көрсөтүп коюн, себеби өзгөчөлөнүп турат мында. Тюнингтелген S4. Фарларда өзгөчөбү? Болду. Жакшы. Старт стоп. Жасапсыңар да? Молодец. Тюнингтеп жасалыптыр.
Тарттық. Чекеден сатылы эле экен. Мо Mazda 323 бекен. 2003 басын жазып болған екен, ошоға көрсетіп қоя атам сіздерге. Шындай көрінішті. Так, улан тәуірелі. Бұл жақ Passаттарды Passat B5 универсал екен. 1998, 350 000 сом. Номер сатылды екен, E-класс. Сыртынан жақсы көрінеді, 124 кузовта. Сұрап көрелі. Ассаламу алейкум. Сатылды, сатылбады? Сатылбады. Қаншады отасың аранда? 300 000. Коробка автомат, алдың қайнектері электро көтөрүшү, кондиционер печка. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазы бар экен. Неме? Немече? Кагазыңар бар беле? Көрсөтүп коет элем да. Же номериң айтып коер? Телефон номер. Ушундай. Базарда сатылып olsa біздің каналдан сатылып кетсін. Так, улан төрелі. Бұл жақта Audi не болды екен? Audi. Ассаламу алейкум. Қандайсыңар? Audi не болып кететілі бұл? A6 Quattro. Ушундай, мынандай кроссоверге окшоп калат экен да. Канчада отасыңар? 450. Болду, азыр маалымат кагазыңарды көрсөтүп коюн. Болду. 450 000 сом. Машина кейжи. Так. Мо премьера сатылды экен, Сұрап көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Сатылдыбы? Жо, сатылбады. Сатылбадыбы? Канчада отасың? 250. Болду. Премьера 250 000 сом. Так, бул дагы Solaris сатылбаптыр. Маалымат кагасын көрсөтүп кое берейин. 2014 1.6. Эмнегедир сатылган унаалар өтө эле аз. Болуп атат, мындай сатылган унаалар издейличи. Мына Civic сатылды экен, Ассаламу алейкум. Сатылды, сатылбады? Сатылды. Канчага кетти биринчи? 500 000 сомго. Жылы канча? 2001. Коробка 2007. Коробка автомат экен, Жакшы. Силер өзүңөр алдыңар, Жакшы, насип кылсын, Ушул азыр бир көрсөтүп коюн. Айтмакчы гибрид экен. Кете берели. Мына өткөндөрү унаалар кыйла тыгын болуп 2 саатта туруп калдык деп туруп, мына айдоочулар ушинтип турушкан эле. Мо мерс сурап көрөйүнчү. Ассаламу алейкум. Сатылдыбы? Канчага? 250 000. Жылы канча? 94. Болуптур. 250 000 сом. Ушул Mercedes-Benz C-класс. 202 кузовта. Андан кийин бул Ford Mondeo. Ассаламу алейкум. Сатылды, сатылбады? Сатылбадыбы? Болуптур. Ford Mondeo сатылбаптыр. Эми көп өтө тоскоолдук жаратпай турайын деп чылып кетип атабыз. Саттыңызбы, сатпадыңызбы? Саттыңызбы? Канчага саттыңыз? 220. Opel Frontera болуп калат, Жакшы, жылы канча? 1996. Механика. Жакшы. 220 000 дедиби? Бул жагы кичине уже кооптуу болуп баштады, себеби эки катардын ортолугунда басыштагы кыйын болуп баратат. Мо Santa Fe'ни сурап көрөлү. Santa Fe да? Сатылды, сатылбадыбы? Канчага кетти? 10 000 доллар. Жылы канча? 2009. Жакшы. Коробка автомат. Ушул Santa Fe экен.
Номерді көрсетпей эле коюңуз деп атат. Так, могу жерде Chevrolet жок, бул Epica'бы? Epica, канча деп атасыз? 320, 320 миң сом деп атат. Азыр маалымат кагазын көрсөтүп коеюн. 2007 заводской газбы? Канча пробеги? 370 миң. 170 миң километр. Арка тарабында көрсөтүп коеюнчу. Сыртында иши бар, урулган эмес дейт. Болуптур. Сөгү таза экен да? Болуптур. Болуптур. Так, иштелип кете берсек. Бир аз басайлы. Ушул Аванте сатылды экен, а? Жок, сатылбаптыр. Маалымат кагазы турат наркы бетинде. Мага азыр көбүнчөсү сатылган унаалар кызык болуп атат. Ушул Мерсти көрөлчү. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Канчага? 200 жылы? 1994, жакшы. Коробка механика. 220. Так, о Honda Civic рестайлинг экен. Сатылды экен. Сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбадыбы. Канча деп атасыңар? 450? Ба. Механика. 450 миң сом. Маалымат кагазы жок экен. Көрсөтүп коёт. Мына уже мынандай тар болуп баштады, адам басканга деле кыйындашып баштады. Машина Кейж каналы. Бол көрсөтүп коеюн анда. 2001-2. Басы канча болуп атат? 420 миң кеми бар дейт. Болду. Видеобузду жыйынтыктайбыз эми. Мындай сиздерге да тез басып шамдагай болуп дегенде тарткан аракет жасадым. Эми тура түшүнүңүздөр, айландырып жакшынакай ракурста тартканга мүмкүнчүлүк шарт болгон жок. Бирок негизгиси мындай сатылган унаалардын реалдуу бааларын дагы билип алдыңыздар адаттагыча. Дагы деле видеобузга лайк баса электер басып коюңуздар демекчимин. Колдоп кубаттап турсаңыздар. Ушуну менен бүгүнкү жалпы 13 февралга болгон видео тартылыштарыбызды жыйынтыктайбыз. Тартканыбызды, көрсөтүүлөрүбүздү деген. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук, Кыргызстаныбыз өсүп өнүгө берсин демекчимин. Эмдеги чыгарылышта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.